17-18 кылымдарда Англияда чоң өзгөрүүлөр болду. Парламенттик монархия бекемделди. Шотландия менен биригип, Улуу Британия түзүлдү. Бул мезгилде өлкөнү башкаруу парламенттин колуна өттү. Министрлер кабинетин парламент шайлап, өкмөт отчет берип турчу. 1707 Англия жана Шотландия биригип, Улуу Британия түзүлдү. Англия жаңы колонияларды басып алып, дүйнөдөгү эң күчтүү деңиз мамлекетке айланды. 7 жылдык согуштан кийин Канада жана Индиянын бир бөлүгүн алды. 18 кылымдын ортосунда мануфактуралар керектөөлөрдү канааттандыра албай калды. Кол эмгегин машина алмаштырган жаңы доор, өнөр жай революциясы башталды. 1733 Джон Кэм токуу станогун ойлоп тапты. 1765 Джеймс Харгвес Дженни ийрүү станогун жасады. Эдмунд Картрайт механикалык токуу станогун ойлоп тапты. 1769 Ричард Аркрайт дүйнөдөгү эң алгачкы фабрикалардын бирин ачты. Ал жерде 300 адам иштеген. 1784 Джеймс Уатт буу машинасын ойлоп таап, өндүрүштүн өсүшүн тездетти. Калк 5,5 миң адамдан 18 миллионго жетти. Буржуазия жана жумушчулар пайда болду. Лудизм машиналарды талкоо кыймылы башталды. Өнөр жай революциясы Англияны дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекетке айлантты. Европада жаңы өнөр жай цивилизациясы түзүлдү.